музыкалык чыгарма, ал эми биздин студиябызга келген мейманыбыз бар. Сөз түрдө биз азыр тааныштырабыз. Ал айымдын туурасына айта кетсек, өзгөчө кайрымдуулук жаатта албан иштерди көп иштерди жасап келет. Өзгөчө мынакей 2 ай аралыгында, 2 ай эмес 3 ай аралыгында өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтүп, тескерисинче баягы мындайча айтканда аты жаңырган жок. Элибизге аты чыккан жок, бирок ошонун ичинде баягы көчөгөнүн артынан эң сонун өзүнүн жардамын көрсөтүп келди. Ооба. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө дагы биз абдан баягы сурап атып чакырдык. Себеби мындай нерсени айтпай эле коюш керек, мындай нерсени элге андай жан дилиңден, ак жүрөктөн жасаш керек деген принципти кармаган ишкер айым. Тааныштыра кетсек, Аярзат коомдук бирикмесинин төрайымы, Бренд Чика компаниясынын жетекчиси, дизайнер, модельер Чынара Мамажакыпова студиябыздын мейманы. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Анан дагы мынакей сиздин грамотаңыз менен биз куттуктап кетели. Бул грамота жөнүндө айта кетсек, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Айым депутаттар форумунун атынан арда грамота тапшырылыптыр. Кыргыз Республикасында COVID-19 пандемиясы менен күрөшүүдө жергиликтүү катышып, саясий, экономикалык билим берүү, ден соолукту чыңдоо жаатында кошкон эмгеги үчүн сыйланат деп. Анан мынакей дал ошол пандемияда кошкон сиздин дагы салымыңыз жөнүндө биз дагы айта кетели деп турабыз. Эң бир чоң абройлуу сизден салым бул ошол канчадаган кишилерге толук жабуучу, коргоочу костюм тиктиңиз. Бул буйрутма болдубу же кайрымдуулук болдубу? Бул негизи бир 70% кайрымдуулук менен кетти да. Себеби мындай нерсе негизи эле дүйнө жүзүндө болуп көрбөгөн, биз угуп көрбөгөн, биздин тиги канча кылымдар мурда ушундай чума оорусу болгон дейт, бирок ага эч ким даяр эмес болчу негизи эле дүйнө жүзү дагы. Анан негизи эле жашоо токтоп калгандай эле болду бизгечи, ушундай дүйнө жүзүндө ушундай болуп атат дегенде ушунчалык коркуу сезимдер пайда болду. Анан эмне кылабыз, ошолор менен күрөшүп жүргөн жанагы медайымдарыбызды колубуздан келишинче ошо аябай аракет кылып жардам бердик десек болот. Мынакей чындыгында эле ошол мээнетиңизди баалап, Жогорку Кеңеш тарапынан атан эң сонун арда грамота алыпсыз. Бул майлуу болсун дейли. Мындай иштерин далайын аткарып бериңиз. Канча да анан кийин өзүңүз да мынакей Аярзаттын атайын коомдук бирикме, кайрымдуулук бирикме десек болот. Дал ушул жетекчиси катарында айта кетсеңиз, аны ачылганда мына аз эле болду, бир 3 айдын. 3 ай 4 айдын гана жүзү болду. Карантиндин алдында, Ошонун алдында ошон сиз өзүңүз сезип ачкан окшойсуз, атайын кайрымдуулук иштерге көбүрөөк басым жасайын деп. Анан ал жаатта кандай иш жүрүп атат азыр? Негизи эле бул кайрымдуулукту биз мурдатан жасап келгенбиз. Бирин көргөзсөк, бирин көргөзбөй, эми бир гана тиги айтат го, тиги оң колуң бергенди сол колуң көрбөсүн, сол колуң бергенди оң колуң көрбөсүн деп. Анан биз дагы мындай ойлойбуз да, Алла Таалам бизге берип атса, биз кантип башка бирөөлөр менен бөлүшпөй коебуз деген бир ушундай коркуу сезимдери бар да. Бизди сынап берип аткан чыгар, дагы бирөөнүн рызкысы бар чыгар бизде деп. Анан кээде ушинтип ойлонуп, анан көптөн бери эле ушундай негизи Алла Тааламды деле билет окшойт деп коем да. Ушундай кайрымдуулук иштерди көп кылган ишкерлер, мен көрүп жүргөн эле ишкерлер бар да. Алар дагы иштери алдыда да. Анан ушундай бир коомдук бирикмени түздүк себеби дегенде бул бир гана кайрымдуулук эмес, жанагындай аялдарды, айымдарыбызды, жеке эле айымдар эмес, деги эле аябай татыктуу заттарды, жаратылыш болобу, наристе болобу, карыя болобу, биздин мырзаларыбыз болобу, ар кандай күнгө туш келип, ар кандай кордук көрүп калып атышат. Мына ошону менин жанагы өзүмдүн жана образованием юрист болгондуктан ошол жаатта дагы көбүрөөк иштегенге аракет кылдык да. Аларга жардам берип, жанагы каралбай кетип аткандар бар бул жерде, укугу тебеленип калгандар бар. Аябай көп болуп атат да азырчы. Акыркы учурда бум жаратып жаткан Сузактагы окуя, айымдын окуясы дагы ал жөнүндө да биз азыр аябай тергөө иштерин баштадык, аябай киргизип баштадык бул ишке. Кудайым буйрса, бул иш бул боюнча калбайт деп ойлойм да. Себеби аял заты деген негизи эле кечиримдүү зат болобуз да. Эми
күйөөнү кечирип коюш керек. Биз деген ушунчалык күйөөнү кечирип койсок, Кудайым бизди кечирип коет. Биз ошо күйөөнүн ыраазычылыгы үчүн бейишке барабыз деп ушуну туура эле ойлонобуз. Бирок ошол оюбузга жараша биздин мырзаларыбыз да бизге татыктуу болуп берсе, бул эң жакшы бакыт болмок да. Азыр аялдар ушунчалык аялдардын көчөгө чыгып монтип иштеп ушундай кордук көргөнү бул биздин мырзалардын эле аброюн түшүрүүдө да негизи. Мырзаларыбыз эгерде чыныгы эркектик сапатын көргөзө турган болсо, бизде мындай аялдарда мындай кыйынчылыктар болбойт эле. Жанагындай башка өлкөлөргө барып канчалаган айымдарыбыз кор болуп ар кайсы жерде каза болуп калып жатышат. Керек болсо ушундай көрүнүштөр болбойт эле да. Эгерде эркектин намысын бийик боло турган болсочу, ошо мен айтат элем, негизи эле мусулмандарда эркектерибиз ошо эгерде ошо Куран менен, ошо дин менен жашай турган болсо, мындай нерселер болбойт эле да. Бул нерсе башка нерселерге аралашып кетип, башка түшүнүктөргө аралашып кетип, анан ушундай алсыз болгондуктан ушундайлар келип чыгып атат деп ойлойбуз. Негизи сиздердин ушул коомдук бирикмеге же болбосо ошол кайрымдуу фондуңуздарга кайрылгандардын көпчүлүгү кимдер? Кайсыл куракта же болбосо кайсыл абалга түшүп калган жарандар? Ушундай көйгөйлөр көбүнчө басымда болуп калат экен. Бизде ошо көбүнчөсү эле ошо күйөөмдөн кордук көрдүм. Айымдар турбайбы? Айымдар да, көбүнчөсү эле айымдар. Аяр зат десе ойлойт окшойт, бир гана айымдар кайрылыш керек депчи. Анан бизге карантинге чейин дагы ошо көптөгөн айымдар кайрылышты. Ушундай ар кандай өзүнүн үй бүлөлүк бир кырсыктардын айынан ушундай жабыркап калгандары, деги эле ошо бир кыскартып айтып кетсем, ошо эркектик намысын коргогондуктан ушундай нерселер келип чыгып атат да. Балдары көчөдө калып атат, багылбай калып атат. Анан аял деген аялда негизи ошо аялдын негизи ою тайык болот деп коет го. Тиги эркекке карагандачы, мына ошондуктан дагы кээде алар дагы кичине өздөрүнүн укугун билбей кетет да, үй бүлөдөчү. Ошодон дагы ар кандай нерселер келип чыгып кетет дагы. Анан кийин бул жерде эмне балдар эле жабыркап, ошо балдар эле ар кайсы жерде калып, анан бири-бирине өчөшүү пайда болот бул жерде. Сен кеттиң, мен дагы тияка кетишим керек деп эки жака кетип, анан канчалаган балдардын ошо зомбулукка кабылып же болбосо эч ким карабай ооруп ушундай болуп калган жагдайлар бизге көп кайрылды да. Негизи эле мүмкүнчүлүктөн пайдаланып эле айта кетели, биз баягы көрүүчүлөр, сагаларыбыз, энилерибиз, байкелерибиз сиздерге баягы акыл үйрөтчү биз эмес, бирок үй бүлөнү курганда да кичине максат койгон соң анчалык ишке барбасак, чындыгында кесиптешим айтканда кийинки күндөр баягы өкүнүчтүү окуялар интернет айдың абдан көп кездешип жаткан учуру. Андыктан ушул жерден мындай суроо пайда болду. Буга чейин тышкары баягы карантин учурундагы сиздер аябай кайрымдуулук менен атайын жалпы коргоочу кийимдерди баягы тигип биздин медайымдарга болобу берип жаттыңыздар. Анан сиздин өзүңүздүн баягы жүргүзгөн анализ деп коелу. Биз эмне кылышыбыз керек экен, биздин кыргыз жергеси будан кандай сабак ала алдык? Сиз баягы карантинде аралашып жүргөндүктө өзүңүз дагы байкап калдыңыз болуш керек менимче. Кандай сабак ала алдык биз? Биз ошо карантин башталганда эми бул дагы болсо Кудайдын буйругу да, могу жылдын башында бул биздин коом түзүлүп калган. Анан кийин бул ушундай дүйнөлүк пандемия кыйынчылык учуру ким ойлоптур ушундай болот экен депчи. Анан бул жерде жанагы кыйналып аткандардан дагы бул жерде уже элдер ачка калып башташты. Бул убактачы элдер чынында ачка калып башташты. Жана күнүмдүк тамак ашка тапкан адамдарыбыз бар. Жана стихийный торговля менен иштегендер көпчүлүгү. Көбүнчө мына жөнөкөй тил менен алганда мына биздин тигүү жаатында иштегендер, булар деген күнүмдүк жумасына айлык алса, ошол менен жашап келген адамдар, булар деген эч качан акчаны монтип запастап алган эмес. Негизи эле бардык бизнесмендер деле акчасын запастаган эмес бул жердечи. Көбүнчө мен бизнесмендердин өзүнүн жанагы ишкерлердин кыйналып атканын көргөндөн кийин мен жөнөкөй элди ушунчалык аядым. Себеби күнүмдүк жанагы такси кылып иштегендер бар, тачка түртүп иштегендер бар, бирдеме таты сатып келген, алар чындыгында ачка калып жатышты да. Биз ушундай нерселерди көрдүк. Кыргызстаныбызда мында шаардын ортосу эле жакшы болбосо, чекелеринде элдер ушунчалык эле кыйналып жашашат экен. Өтө эле биз бир
Кудайым бир өзү сактасын, Кудайым Биз мындай экономикалык мындай курч абалдарга даяр эмес экен да Кыргыз эли. Эч кандай даяр эмес экенбиз. Мисалы үчүн айтып жатышат биздин Бишкек шаары даяр эмес болгондон кийин башка айыл аймактарын биз айтпай эле коелу да. Мисалы үчүн айтылып жатат азыркы кезде имиштер болуп атат, анын канчалык деңгээлде чындыгы бар жок, албетте аны билбейбизби, божомол боюнча дагы экинчи толкун болот депчи. Ушул учурга карата мисалы үчүн сиз ушул карантин аралыгында кайсыл бир атайын белгилүү бир үй-бүлөлөр менен же болбосо атайын кимге бир определенный катмарга өзүңүз жардам берип аттыңыз да. Мисалы үчүн аларды мындан ары дагы колдоп же болбосо мындан ары көзөмөлгө алууга даярсызбы же баягы кандайдыр бир айлананы да кеңейтүү жаатын иштеп жатасыздарбы азыр? Биз негизи жанагы коомдук бирикме деп түзүлгөнүбүз, анан ишкерлер келмек бул коомдук бирикмегечи, анан жанагындай пандемия болуп, адамдар өзүнөн өзү башкача акыбалга түшкөндө адамдарда өзгөрүлүп кетет экен, ал оюнан чыгып, ар ким өзүн ойлоп калат экен да бул жердечи, ар ким өзүн ойлоп баштады. Анан ушу негизи эле адам жакшы ниет койсо ошол болот экен да. Жакшы ниет койгонбуз, ошо биздин ошо компаниянын аркасынан буюрса ошо Кудайдын жардамы менен пандемияда колубуздан келишинче элге жардам бере алдык десек болот. Азык-түлүк менен, жанагы биздин медайымдарыбызды костюмдар менен, маскалар менен, анан кээ бирки айылдарга продукта жеткизе албай турган айылдарга акчалай жардамдарды жиберип жаттык. Дал ошол учур мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы жеке ишкерлер болобу, ошо кайрымдуулук менен алектенген жеке адамдар болобу, элдин атынан жана өзүбүздүн атыбыздан терең ыраазычылык билдиребиз. Кыйын кезиңде Кыргыздын бири-бирине айкөл экенин, бири-бирине жардам бергени, кол сунган жаатында абдан берешен эл экенибизди дагы бир жолу тастыктай алдык окшойт. Чындыгында баягы интернет айдыгына кирсең, ар бир жаатта сизде болгон баягы ишкер айымдар болобу, мырзалар болобу, баягы жардам көрсөтүп, баягы бири-бирине жылуу сөздөрдөн айтып болсо да бирине жардам көрсөткөн биздин кыргыз журтчулугунун бар экенине шүгүр дейли. Ооба. Негизи эле дал ушундай учурда досуң ким экенин баягы кыйналган учурда билет эмеспи? Кыйынчылыкта билесиң дегендей. Ошол эле адамдар дагы бири-бирин ушул кыйынчылыкта билдик да. Бирок ушул эле учурда көп адамдардын адамдык сапатынын деңгээли дагы байкалды окшойт, Өтө байкалды. Ошол карантин аралыгында. Бирок ошондон ары ал адамга кандай мамиле жасарыңды дагы алдын ала уже билип калат эмессиң. Бирок албетте мунун баары болуп өткөн окуя мындай көрүнүштөр эми кайталанбай эле койсун демекчибиз. Ал эми азыркы кезде мисалы үчүн сиз ушул кайрымдуулук менен иш алып барып жакшы өзүңүздүн баягы чындык адамзаттык сапатыңызды көрөсүңүз. Ал эми ишиңизде ишкерлүүлүк эмне болуп жатат? Мисалы үчүн сиздики дагы ушул тигүү тармагы эмес беле? Анан бул жааты токтоп калган жокпу? Азыркы учурда иш кайра жандандыбы? Биз пандемия учурунда деле иштедик негизи. Анан ошо өзүнүн жанагы тобокелге бардык да. Тобокелге барып, жанагы врачтарга керек болуп атпайбы бул жана коргоочу костюмдар. Ошолорду тигиш үчүн биз ошо тобокелчиликке барып, эми кандай болсо да ошондой болсун, бирок колдон келип турганда ушуна сиздин тигүүчүлөрүңүз иштеп атты. Иштеп атты. Алар иштебесе кандай бул костюмдарды биз аябай көп количествода тиктик. Жетишпей калган костюмдарды биз башка жактан алып келип берип аттык. Ушундай кыйын учурлар болду да. Анан ага чейин дагы мынакей бул күндө өттү, менимче кайталанбасын, бул жакшы тилек болсо кайталанбасын. Анан кийин сиздин баягы кайрымдуулук фондго дагы мындай көйгөйлүү маселелер көп кайрылбасын деп тиленели, кыргыз чиркөөсү деп тынчтык болсун, баарыбызда ынтымак болсун. Анан өзүбүздү баягы бизге чейин ал аралыкка чейинки былтыркы жылы келгенде жакшы жаңылыктарыңыз менен келгенсиз. Ушу баягы чет элге барып, ал жакта мисалы түрк элдери менен жакшы контракт түзүп, 5 жылдык баягы келишимдер иштешүү, биздин кийимдерди кыргыздын баягы мадын Кыргызстан деген кийимдер ошол жакка барып калат деп жакшы тилек койдуңуз эле. Ал жаатында кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Күчүндө эле? Ал күчүндө, ал иштеп жатат. Мына ошол иштеп жаткан үчүн ошол анча-мынча жанагы биздин тигүүчүлөрүбүз дагы ошо күнүмдүк эмесин табып, карантинде дагы көп кыйналышкан жок да аларчы. Жанагы аралыктарын алыстатып коюп аттык, кээ биркилердин үйүнө чейин жеткирип берип аттык, үйүндө коюп берип аттык жумуштарын ар бирөөсүн. Ушинтип көчөдө эле чуркап жүрдүк.
күндөп саатына 2 саат уктасак уктадык, уктабасак жок. Анан чындыгында тобокелге бардык да, кээде үйгө келгенде коркосуң, үй бүлөмө жуктуруп алдымбы, эмне болду депчи. Бирок эми Кудайым сактайм дегенде сактайт, эми бир Кудайга табыштап эле бардыгын кыла бердик. Бирок баягы профилактика үчүн кичине текшерилип коюптыңыз. Өзүңүз үчүн. Температура. Текшерилгенден да коркот. Чын-чынына келгенде тиги ушунча жерде жүрдүм десем дагы тиги анда сенде бар экен деп дагы бир политикалык саясаттык эме. Сөздүн күчү эле канча болот, Азыркы кезде мындай ашыкча түшкүргөндөн, жөтөлгөндөн коркуп калдың го. Аллергия болсаң да. Чындыгында эле бирок урматтуу эле көрүүчүлөр, ушу күндөн күнгө тилекке каршы рекордтуу көрсөткүчтөр болуп жаткан учуру суранарыбыз. Кечки окуга бардыгыбыз эле сейилбакка чыгып, аралап баскыбыз келет, кичинекей бөбөктөрүбүздү таза абал менен дем алдыргыбыз келет, базарга барып окат кылыш керек. Бардык нерсе түшүнүктүү, бардыгыбыз келет. Ошондуктан бул жаатта түшүнүү менен атайын базарларда ачылып ишке кирген, көптөгөн ишканада ишке кирген, бирок өзүбүздүн саламаттыгыбыз үчүн жана ошондой эле тегеректе тегеректе жандап жүргөн адамдар саламаттыгы үчүн өзүбүздүн өздүк гигиена деп коелучу, өзүбүз үчүн тазалык жана атайын колго чачып, бет каптарды кийип, сөзсүз түрдө коомдук транспортто башка жайда болуп айтор мындай өзүбүзгө көңүл буралы. Тилекке каршы бүгүнкү күндө баягы саны көбөйүп атат да. Сактаганды Кудай сактайм дейт эмеспи? Андыктан өзүңүзгө гана эң биринчи өзүңүзгө сак болсоңуз, анда коомчулукта дагы сактык пайда болот. Бунун эч кандай түйшүгү жок, бир гана ошол эле азыркы кезде бүт баары баягы алууга, колдонууга мүмкүнчүлүктөр бар. Бардык нерсе азыркы кезде көз алдыбызда, андыктан колгаптты аласыз, антисептикти аласыз, масканы аласыз дагы, анан ишиңизди кыла бересиз. Негизи бул 3 гана нерсе сизди дал ушул азыркы учурдагы чоң илдеттен сактап калууга мүмкүнчүлүгү бар. Сактабаса дагы, сактасын деп айталы, бирок коргойт да сөзсүз түрдө. Анткени эгерде маалымат боюнча, эгерде жаныңдагы адам маска тагынып, колгабыл кийип турган учурда сен эчтеке тагынбасаң, анда баягы 30% жугушу мүмкүн экен. А эгерде 2 жаран тең баягы чогуу отурган 2 жаран тең кадимкидей коргоочу маскаларды тагып, колгаптарды кийип отурган болсо, анда бул оорунун бири-бирине жугушу 75 тескерисинче аз пайызда жугат экен, 30% жугушу мүмкүн экен. А эгерде тескерисинче бири гана тагынып отурган болсо 75% жугушу мүмкүн экен. Андыктан ушул аз жуктуруш үчүн, жок дегенде өзүңдү коргош үчүн өзгөчө кичинекей бөбөктөргө кечинде ойноп чыкканда, сөзсүз түрдө колдоруна колгап бериңиз. Анткени бөбөктөр деген ар кайсы нерсени кармайт. Анан албетте масканы тагып койсоңуз бул ашыкчалыкты жаратпайт. Жана ар бирибиз тагынып, ар бирибиз өзүбүздүн жумушубуз менен жүрө берсек, бул жуктуруу пайызы үнөт. Андыктан бардыгыбыз азыр ушул карантин учурунда мисалы үчүн сиз айтып атасыз, көп жерлерди кыдырып, көп адамдар менен баягы маалымат алмашып иштеп жүрдүк деп. Ошол учурда ушул сактыкка өздөрүн коргоочу каражаттарды колдонуп
дагы оочу 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 каражат өздөрүнүн коругаттарды